Bismillahirrahmanirrahim. Mейримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштадым. Жараткан Аллах Таалага эсепсиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам, салаваттар болгон болсун. Бүгүн Кудайга шүгүр, Кыргызстанда өтө жакшылыкты билген, жакшылык кылган инсандар аябай көп. Алардын кулк мүнөзү дагы мыкты. Алардын жашаган жерлери дагы мыкты. Айлана чөйрөсүндөгү достору дагы мыкты. Качан көрсөң бир жакшылык менен жүргөн болот. Качан көрсөң бирөөгө жардам берүү менен жүргөн болот. Качан көрсөң өзүнүн ибадатын калтырбай жүргөн болот. Качан көрсөң жакшылык менен гана жүргөн болот. Мындайча айтканда, жанагы Куранда макталган салих, салихалар да эле да. Аларчы. Ушул инсандар үчүн мен бир сүйүнчү катары бир хадисти айтып өтөйүн. Кала азза ва жал, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, Аллах Таала мына ушинтип айтат дейт. Салих менин пенделерим үчүн өздөрү көзү көрбөгөн, кулактары укпаган, мына ушундай керемет, мына ушундай кооз, мына ушундай, азыр мен ушул жерде кооз жерде отурам, бул эч нерсе болбой калат. Мына ушунчалык бир кооз жерлерди даярдап койдум дейт. Ал жерлерди кулак дагы уккан эмес, көз дагы көргөн эмес. Мына ушундай инсан болуңуз, салих, салиха инсандардан болсоңуз, ошол Аллах Таала убада кылган бейишти иншалла сизге насип кылат. Кудайым буйруса, мына ушул жакшылыгыңыздан жазбаңыз. Бүгүн эмне жакшылык кылдым деңиз. Мисалы, өзүңүзгө өзүңүз суроо бериңиз. Бүгүн эмне жакшылык кылдым? Эгерде жакшылык кылбай турган болсоңуз, туруңуз, бир жакшылык кылып коюңуз. Бирөөгө бир жакшы сөз сүйлөп коюңуз. Же бирөөгө чалып, ал менен жакшы бир ал акыбалын сурап коюңуз. Бул да болсо жакшылык. Эми жакшылык дегенде бул садака. Ар бир сөзүбүздү жылмайып коюу дагы садака. Жолдогу бир ыза берген нерсени алып коюу да садака. Бул дагы жакшылык. Керек болсо, мына ушул сөздү бүт баары айтат. Бул хадис. Бүт баары айткан үчүн мен айтпай койбойм. Мен дагы айтам. Аялыңдын оозуна бир шеңгел, бир нерсе берип койсоң татым. Бул да садака деди. Аллаху акбар. Мына ушундай жакшылыктарды, мына ушундай садакаларды кылыңыз. Ошол Аллах Таала мактаган, Аллах Таала убада кылган бейиште иншалла сиз болосуз. Иншалла мен болом, иншалла кошунаңыз, досуңуз, балаңыз, атаңыз болот. Ошол үчүн мына ушул нерсени келиңиздер, таратыңыздар. Мына ушул сөздөрдү ар кимге айтыңыздар, жакшылык кылыңыздар. Ошондо Аллах Тааланын убада кылган бейишинде дагы бир жолу эскертем, сиз болосуз, мен болом, иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.